Аббозжан Маразимов Баткен облусунда өткөн бизнес жана инвестицияны өнүктүрүү боюнча кеңешменин отурумуна 3-чү жолу катышып жатат. Ал айыл чарба жана кайра иштетүү тармагында ишкердик кылгандыктан кеңешме аркылуу көп жардамдарды алып, бизнесин өнүктүрүүгө көмөк болгонун билдирди. Жөнөкөй арзан кредит алышта дагы проблема болгон. Мен şu кеңешменин сунушу менен чоң суммадагы arzan kredit alıp işxananı önüktürdüm. Oşonda ele şu kengeşmenin maslahatlары bilan başka yerlerge halıgı abmen optimga O'zbekistonga çıkıp barıp kelip oşardan o'zimga partnerlarni taup oşalar bilan işleşip atam. Дагы bir ишкер айым Тазагүл Кадырова да кеңешмеден зор жардам алганын айтат. Айтымында ал буга чейин желим идиштерди кайра иштетүү боюнча ишкердигин баштаганда жергиликтүү бийликтен кошумча акча төлөмү бар экенин эскертишкен. Бирок кеңешме аркылуу ал төлөмдөр жоюлуп, учурда Тазагүл айым ишкердигин жакшы жүргүзүүдө. Мага эң чоң жардам бергени ушу ар бир урунага эч кандай төлөм төлөбөй турган анан ушу мэрия менен иштеп калдым. Өкмөттөр менен биргеликте иштеп, азыр ошол ар бир уруналарыма эч кандай акча төлөбөй топтоп мен Өзбекстан менен иштеп, ошо синтефон чыгарып иштеп келатам. Иш чаранын жүрүшүндө кеңештин 2-чи отурумунда көтөрүлгөн маселелердин чечилиши боюнча отчет берилди. Андан кийин жыйындын күн тартибинде бекитилген агро кластерлерге кирүү боюнча түшүнүк жана кластерлерди ишке ашыруу боюнча сатып алуучуну табуу, асыл тукум жана сүт багытындагы малдарга потенциалы жогорку фермерлерге бөлүнгөн жерлерди узак мөөнөткө бекитип берүү, балык чарбасын өнүктүрүү, стартаптарды колдоо мамлекеттик фондун түзүү, ар түрдүү ишкерлер чөйрөсүндөгү маселелер талкууга алынды. Бүгүнкү күнү Баткен облусунда бул 3-чү отурум болуп атат. Кеңештин бул эң негизги максаты кеңештин бул ишкерлердин жана фермерлердин потенциалын чогултуу жана көтөрүү. Өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күнү Баткен облусунда өзгөчө статусу бар. Ошого байланыштуу биз Баткен облусуна өзүнчө бир салым кылып атабыз. Белгилей кетсек, аталган кеңеш Баткен облусунда бизнес чөйрөнү жана инвестициялык климатты жакшыртуу, бизнес коомчулуктарды туруктуу өнүктүрүү, чет өлкөлүк инвестицияларды тартуу жана аны колдоо боюнча диалогдук аянтчаны түзүү үчүн бардык кызыктар тараптардын аракеттерин бириктирүү максатында Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын колдоосу менен түзүлгөн. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.